Урматтуу ректор, урматтуу губернатор, Siirt университетинин сүйүктүү студенттери, бүгүнкү конференциянын кадырлуу катышуучулары. Ириде мага Siirt университети уюштурган бүгүнкү эл аралык конференцияга онлайн форматта катышууга шарт түзүп берилишине ыраазычылык билдиремин. Университеттин жетекчилиги тарабынан конференцияга катышууга чакыруу келген эле, тилекке каршы мындагы шартка жумуштун көптүгүнөн улам куттуктоого ушундайча туура келип отурат. Эгерде мага бүгүнкү ачылыш каадасындагы сөзүмө тема коюуга туура келсе, мен аны кыргыздар, Кыргызстан жана түрк дүйнөсү деп атамакмын. Түрк дүйнөсүнүн жаралыш башатын жана жаңыдан торолушун чагылдырган байыркы тарыхый булактардын биринде мааниси мындай саптар кезигет. Ижири Шиду аттуу адамдын 4 уулу болгон экен. Төртөөнүн биринин аты Кыргыз, дагы биринин аты Надулушат, башкача айтканда түрк. Байыркы Шумер, Египет жазмаларында, Библия жана башка ыйык жазмаларда адам баласынын жана адам жамааттарынын жаралыш санжырасы жалпылаштырылгандай эле, мен мисалга тарткан байыркы түрк Кыргыз санжырасына да түрк дүйнөсүнүн жаралыш баяны ушинтип жалпылаштырылган формада бизге жетип отурат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Байыркы санжырада айтылган 4 бир туугандын урпактары бүгүнкү күндө эгемен 7 өлкөнү түзүп, дүйнө коомчулугунда өзүнүн татыктуу ордун ээлеп турат. Андан сырткары Орусия, Кытай, Афганистан, Иран сыяктуу мамлекеттерде жашап жатышат. 20-кылым түрк дүйнөсүнүн мурда болуп көрбөгөндөй трансформациясына күбө болду. Феодалдык түзүлүштө жашап жаткан бир катар түрк элдеринин улуттук аң сезими, республикачыл аң сезимге өсүп жетип, улуттук элитасы республиканы түзүү ураанын чакырышты жана республикалык түзүлүштү орнотууга жетишти. 20-кылым бир нече түркүй республиканын жаралышына күбө болду. Ушул республикалардын ичинен мына ушу күндөрү 100 жылдык мааракеси майрандалып жаткан Түркия республикасынын орду жана миссиясы өзгөчө болду. Мындан 100 жыл оболу улуу Мустафа Кемаль Ататүрктүн кемеңгерлиги астында түрк эли көз каранды эместиги үчүн кан жанын аябай күрөшкө чыгып, кайраттуулуктун жана эрдиктин кылымдарга даңаза болчу бийик өрнөгүн көрсөттү. Андыктан бул майрам бир эле түрк элинин эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн да майрамы. Көсөм жетекчи Мустафа Кемаль Ататүрктүн жана анын жолун улантуучулардын жетекчилиги астында өнүккөн Түркия республикасы аймактык жана эл аралык кадыр баркка өлкөгө айланды. Бир сөзү менен айтканда, түрк элинин өткөн кылымдын башындагы кыял тилеги ушул 100 жыл ичинде толугу менен жүзөгө ашты. Башкача айтканда, түрк кыялы ишке ашып жашап жатат. Түркия республикасы түрк дүйнөсүнүн биримдигин жана ынтымагын сактоодо чечүүчү ролду ойноп келгендигин баса белгилөөгө тийишпиз. Анын мисалы катары 20-кылым ичинде ар түрдүү куугунтуктоолорго дуушар болгон түрк тилдүү элдердин өкүлдөрүн, качкын бозгундарды кучак жайып тосуп алып, калканыч болгондугун айтсак жетиштүү. Канчалаган өзбек, казак, татар, уйгур жана башкалар Түркияны ватаным деп байырлап калышты. 1970 жылдардын этеги, 80 жылдардын башында Афганистандагы Памир кыргыздары эки жоонун ортосунда калып, карайлап турушканда Түркия бир тууганы колун созуп, озунуп жардам берген, талаага таштабай көчүрүп келген. Ал туугандарыбыз мына ушул күндөрү Түркиянын Ван аймагына көчүп келишинин 40 жылдыгын белгилөөнү улантышууда. Урматтуу коноктор, 20-кылымдын этеги, 21-кылымдын башы түрк дүйнөсүнүн күрдөөлдүү интеграциясына да күбө болду. Түрк мамлекеттер уюму, Түрксой, Түрк маданияты жана мурасы фонду, эл аралык Түрк академиясы сындуу уюмдардын иш аракети күндөн күнгө күч алууда. Ушул жараяндан четте калбай Siirt университети, анын урматтуу ректору мамлекеттер аралык илимий кызматташууну кызуу жандантып, бир нече илимий симпозиум уюштургандыгын ыраазычылык менен белгилеймин. Урматтуу ректор мырза, сизге чоң рахмат. Кызматташуубуз арта берсин, туугандыгыбыз чыңала берсин деген аруу тилек менен силерге кыргыз өнөрпоздорунун ырчы комузчуларын жөнөттүм. Алардын булбулдай доошун угуп, байыркы аспаптын күүсүн тыңшап, жарпыңарды жазгыла. Бири-бирибиздин кубанычыбызга тең ортоштук сезимибиз да арта берсин. Анткени Түркиянын багымсыздыгы биздин багымсыздык, биздин багымсыздык Түркиянын багымсыздыгы. Эмесе Түркия республикасынын 100 жылдык мааракеси кут болсун.